менден чоң убакыт 1 жыл деген реформаны 10 жолу жасаса болгонго жете турган убакыт. 1 жыл деген. Бул 365 күн. Эмне реформа жасадык? Эч нерсе реформа жасаган жокпуз. Керек болсо, Жээнбековдун малындагыдай деңгээлде кармап тура алган жокпуз. Андан да хуже жерге түшүрүп койдук. Эшикте көрүп атасыңар кымбатчылыкты, жашаганга невозможно болуп калды эшикте. Жашаганга, адамдар мындай кыйналып калды, адамдар жүдөп калды уже. Эмне кыларын билбей айламалын таппай калды. Көмүр алайын десе, акча жок. Свет жагайын десе, светке лимит киргизилген. Эч нерсеге мындай мүмкүнчүлүк бербей атат мамлекет. Анан отуруп алып туруп, кылган иштери бекерчи адамдай болуп туруп, саясатчыларды бири-бирине кайраштырмай, катын ушактын деңгээлине түшүп алып, ушак таркатмай. Уят эмеспи? Уят, мынтип мамлекет башкарбайт туугандарым. Урматтуу достор, эми эч ушу сүйлөбөйүн деген мен мындай эч нерсе айтпай эле коеюн деген ушу бийлик жөнүндө. Эмнеге? Азыр ушундай заманга келдик туугандарым. Чындыкты айткан адам бузук адам болуп калды. Адилеттүүлүктү айткан адам көрө албас адам болуп калды. Бийликти сындап койгон адам чыккынчы адам болуп калды да. Ушул кантип болсун туугандарым? Силер калыс болбосоңор, кантип силер үчүн уулдарыңар, бизге окшогон балдарыңар басат. Ошон үчүн бардык саясатчылар силерди эмес, өздөрүнүн кет башын тандап коюп атат да. Силердин үнүңөрдү айтам деген балдар, силердин талабыңарды айтам деген балдардын жарымы түрмөдө отурат азыр.